Adamın küçü dele mınday gereği yok buğa mına уже göç ötät mına. Ay mama. Ушундай болду бул көчү эле. 4 кабаттан турган көп кабаттуу үй, бирок монтип мына жөнөкөй эле кирпич турат, фундаменти жок. Жок дегенде 300дөй адам жашайт, фундаменти жок, жаракасынан жаракалар кеткен. Кечээ Турцияда катталган зилзаладан кийин мындагы жашаган тургундардын түн уйкусу бөлүнгөн, анткени фундаменти жок көп кабаттуу үй, жөнөкөй эле 4 балдык жер титирөөгө дагы туруштук бере албашы толук ыктымал. Жок, мына темир менен ороп чыккан, илгери аварийный состоянияга киргенден кийин мына темирлер менен ороп чыккан, мына уже түшүп атат, мыналар көрүп атасыңарбы? Ош шаарынын Черемушка Кечи районунда жайгашкан Краснофлотская 5 дарегинин жашоочулары эскиликке жеткен авариялык абалдагы көп кабаттуу үйдө күн кечирип келишет. Турак жай 1960-жылдары курулган. 4 кабаттуу үйдө жалпысынан 300дөй адам жашайт. Кечегиде дагы таңгамал жер титирөгөндө аябай корктук, саат 6:30 титиреди. Уже балдарыбызды көтөрүп алып жүгүрүп качкан эме болуп калдык эле, жакшы токтоп калды. Жер титирегенде аябай корктук балам, фундаменти жок экен, подвалы жок. Жаганда ичине суу кирет экен балам, өтө коркунучтуу жашаганыбызгачы. Аварияга 2 жолу сноско кеткен. 64 квартира, ар бир үйдө 3төн болгондо эми 400-500 адам жашайбыз. Ушул үйгө жардам берип койсоңор кандай болот экен? Ош шаарында 50дөн ашык турак жай куруучу компаниялар иш алып барат. Мындан улам көп кабаттуу үйдүн тургундары курулуш компанияларды иштешүүгө чакырышууда. Союз кезинде курулуп эскирген көп кабаттуу үйлөрдү кайра жаңылоого мамлекеттен күчү жетпеси анык. Андыктан тургундар маселени курулуш компаниялар менен бартердик жол аркылуу чечүүнү туура көрүшүүдө. Кызыктар болгон компаниялар менен сүйлөшүүгө даяр. Мисалы, өзүбүздүн квартирабыз канча квадрат метр чыкса, ошончосун төлөйбүз. Эгер андан ашып андан ашыгында төлөп беребиз да. Каражаты 50% биз төлөсөк, 50 ал төлөсө, мындай неме болбойт да. Менимче лучше мына жерди, азыр жердин аянтчасы чоң, алды тарап, арка тарап. Ошону биз жака каратып берсе, биздин, например, да, мына инвесторлорго берсе, бир тарабына бизге куруп берсе, эки тарапка өздөрүнүн пайдасына дем, алар деле жөн курбайт да бизге, туурабы? Мамлекеттин немеси жетпейт экен, күчү жетпейт экен, үйдү салып бергенге. Кампир экен биз, алыбыз жетпей атат. Ошо кайрылабыз, кайсы курулуш компания болсо эми ушу 5 ага келип кайрылса, биз айтчу сөзүбүздү айтат элек. Ош шаардык мэриясы тургундарга сырткы ремонт иштерине гана кол кабыш кыла алышарын айткан. Турак жай жеке менчик болгондуктан тиешелүү кызматтар эскертүү берүү менен гана чектелишет. Ошондон бери эле айтып эле келатабыз биз. Эскертүүнү беребиз, эскертме беребиз, колдорунан беребиз, кол коюп алгандары бар, албагандары бар. Архитектура кызматы аталган турак жайдын айланасындагы кызыл сызыкты тактоо иштери буга чейин бүткөрүлгөнүн билдирип, картасын көрсөттү. Тургундар көтөрүп жаткан маселени чечүүдө жашоочулар тарабынан аткарылчу иштер гана калганын айтышууда. Башкача айтканда, үй комитет башчысы кадастр ишканасына кайрылып, мамлекеттик актысын жасатуусу зарыл. Андан соң гана курулуш компаниялар менен келишим түзө алышат. Негизинен иши башталып, уже бүткөн да болушу мүмкүн. Госактысы берилген болсо, границасы боюнча маселе чечилген деп айтсак болот. Эгерде бизден ошол жердеги домком атайын өкүлү келип туруп, арыз менен кайрылса, биздин башкармалыктан копиясын чыгарып бергенде мүмкүнчүлүк бар. Учурда иштелип жаткан шаардын башкы планы боюнча аталган үй жайгашкан жер 5 кабаттуу турак жай курууга ылайыктуу деп көрсөтүлгөн. Сулайман тоонун буфердик зонасына кирбейт. Ош шаарында мындан сырткарыда эскилиги жеткен бир катар көп кабаттуу үйлөр бар. Буга чейин бир нечеси бузулуп, алардын ордуна жаңы элиталык имараттар курулган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.